Кургагычук жугуштуу инфекциялык илдет. Көбүнчө бул оорудан өпкө органы жапа чегет. Кээде мээ жана анын чил-кабыктарынын, бездеринин, сөөктөрдүн, муундардын, бөйрөктөрдүн, көздүн, ичегилердин кургагычугу да пайда болушу мүмкүн. Кургагычуктун жугуштуу оору экени байыркы убакта эле белгилүү болуп, бул оору жөнүндө Гиппократ Ибн Сина жазган. Ал эми кургагычукту козгоочу микробду немец окумуштуусу Роберт Кох 1882-жылы ачкан. Эң өкүнүчтүүсү, азыр кургагычукка каршы эффективдүү дарылар бар болсо да, ал оору жыл сайын миллионго жакын аялдардын өмүрүн кесип, энелердин өлүм көрсөткүчүнүн жогорулашына алып келип жатканы. Азыркы убакта кургагычук менен ооругандардын дээрлик көпчүлүгүн айыктырса, болорун бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму далилдеген. Кургагычуктун негизги белгилери: алсыздануу, чарчоо жана тердөө пайда болушу мүмкүн. Адатта бул белгилерди суук тийгенден болду деп ойлошот. Оору күчөгөндө шай кетет, адамдын эти ысыйт, жөтөлөт, көкүрөгү ооруп, тамак ичкиси келбей, ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Эгерде убагында дарыгерлерге кайрылышпаса, убакыт өткөн сайын оорулуу ириң аралаш какырык чыгарып, жөтөлүп, кан түкүрүшү да мүмкүн. Жөтөл кургагычуктун эң негизги белгиси. Эгерде жөтөл 2 жумадан ашык созулса, анда үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып, текшерилүү керек. Кургагычукка карата текшерүү акысыз жүргүзүлөт. Кургагычуктун алдын алуу үчүн баарынан мурда микробторду таратпоочу чараларды көрүү зарыл. Эгер оорулуу болсо, аны башка бөлмөгө бөлүп, өзүнчө төшөнчү, ич кийим, идиш-аяк менен камсыз кылып, аларды обучулап коюу керек. Бөлмөнү нем, самын соода эритмеси кошулган ысык сууга малынган чүпүрөк менен жууп тазалап, ич кийимди, шейшепти, сүлгүнү, идиш-аякты 2% соода эритмесин кайнатып, жугушсуздандыруу керек. Ал үчүн 5% хлорамин эритмесин пайдаланса да болот. Кургагычук оорусу кирет. Ошо кургагычук оорусу жөнүндө кандай сиздин мындай ой пикириңиз бар? Ошол жөнүндө кыскача бир айтып койсоңуз. Бул жугуштуу оору. Жугуштуу оору өпкө оорусу болуп эсептелинет. Ал убагында жакшы дарыланбаса, өлүмгө дуушар болушу мүмкүн. Кыскача ошол. Рахмат. Негизинен грипп дагы бар эмеспи? Анан кийин коронавирус деген ошол грипп эле го деп ойлойм мен. Жок, кургагычук деген оору кандай оору? Кургагычук негизи айыкпаган экен, мурун айыкпаган деп айтышчу да, анан азыр эгер алдын ала дарыланса айыгат да. Ушундай деп. Эми ооруканага келгенде окуп эле жүрбөйбүзбү? Кайсы учурларда жугат ал? Анын 2 түрү болот экен да. Открытый, анан закрытый депчи. Анан жийин деген. Ошо открытый жугат го дейм, кайсы учурда түкүргөндө, мисалы үчүн жолдорго түкүрүп коет эмеспи? Ошо ачык менен ооруган адам түкүрүп койсо жугуштуу да. Анан закрытый коркунучу деле жок деп ойлойм. Рахмат. Открытый коркунучтуу, наоборот, а закрытыйчы? Коркунучтуу деле эмеспи? Ошо бир эле жеке адамга таандык болуп калат, закрытый. Мисалы, открытый менен ооруган адамдар башка адамдарга дагы жугуусуна себепкер болушат, а закрытый өзү менен гана. Өзү менен гана. Мисалы, сиз көргөнсүзбү, ошондой кургагычук менен ооруган адамдар кандай болот деги эле биз мисалы температура болгондо же грипп болгондо дароо эле кетебизден билинет го, ошол тууралуу да айтсаңыз. Жок, аны көргөн эмесмин. Рахмат. Келиңиздер, сөзүмдүн акырында баардыгыңыздар гигиенаны сактаңыздар деп сунуштамакчымын. Себеби баардыгы биздин гигиенабыздан башталат.